Парламенттик шайлоого саясий партиялардан 1015 талапкер жана бир мандаттуу округдар боюнча 296 талапкер атсалышууда. Саясий өнүктүктү утурлай 3.703.420 шайлоочу катталды. Аларга талапкерлер жөнүндө кененирээк маалыматтарды берүү үчүн БШК атайын гезиттерди даярдады. Анда депутат болууга камынгандардын программасы, ураны жана өздүк маалыматы камтылган. Кандидаттар тууралуу маалымат 150 000 нуска менен 12 облустук гезитке жана Эркин Тоо гезитине жайгаштырылды. 48 барактуу гезиттерди басып атабыз, басып чыгарып атабыз. Ал гезитте ошол бир мандаттуу жана пропорционалдык система боюнча шайлоо партия системасы, партиялык система боюнча дагы ошол бул гезиттин ичинде бардык маалыматтар ар бир кандидаттар боюнча бар да. Кыскача маалымат бул өтө жакшы көрүнүш болот атат. Анткени шайлоочулар бир эле гезиттен бардык депутаттар боюнча кайсы партияда, кайсы тизмеде бир мандаттуу болсо өзүнүн округундагы депутаттардын кыскача өмүр баяны менен да таанышып, өзүнүн шайлоосун ачык тандап алса болот да. Мындан тышкары Борбордук шайлоо комиссиясы ошол эле гезиттердин атайын чыгарылыштарында жаңы аралаш шайлоо тутуму, шайлоо участогундагы добуш берүү жол жобосу жана шайлоо бюллетендерин толтуруу эрежелери тууралуу маалыматтарды жарыялоону уюштурду. Ошондой эле саясий партиялар тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлер боюнча 2494 шайлоо участогунун ар бирине 4төн плакат илинет. Жалпы жонунан бул маалыматтар 10200 плакатка чыгарылды. Ал эми 36 бир мандаттуу шайлоо округдарынан талапкерлигин койгондор боюнча 9956 плакат мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдалды. Добуш берүү үчүн шайлоо участогуна келип, кыргызстандыктар ошол плакаттар аркылуу талапкерлер тууралуу кенен маалымат алса болот. Ар бир участкада атайын талапкерлер жөнүндө маалымдоочу плакаттар илинет. Ошондой эле ар бир жана добуш берүү үчүн кабинада атайын брошюралар болот. Эгерде бирөөлөр унутуп калса, ошол талапкердин тандалган талапкердин номерин унутуп калсаңыз, анда кабиналарда ошондой брошюралар бар. Мен кайрылып кетет элем шайлоочуларга. Эч ким сиздин добуш берүүңүздөргө таасир этүүгө укугу жок. Басымдык кылууга укугу жок. Эч ким ушул кимге силер добуш бердиңиздер, эч ким биле албайт. Анткени добуш берүүнүн купуялыгы кепилденет жана сакталат. Ошондуктан мен кайрылат элем, добуш берүүгө катышыңыздар жана эркин шайлаңыздар, эркин добуш бериңиздер. Шайлоо күнү ар бир тилкедеги кабинада округдар боюнча талапкерлердин бюллетендеги номери, партиянын номери жана алар жөнүндө кыскача маалыматтар камтылган брошюралар коюлат. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.